ооба Так, ооба эми ооба биздин адамдын организминде мондой гормондор бар экен 30га жакынчы. Ал гормондор кандай? Мен силерге азыр 5 гормонду пример катары көрсөтүп коеюн. Окситоцин деген гормону бар экен. Бул бизге бакыт тартуулайт. Мындайча айтканда өзүңөрчү эле бактылуу болуп жыргайсыңар го, өзүңчү эле монтип, жыргап монтип каласыңар. Көрсө биздин ошол окситоцин гормону каныбыз гормондор каныбызга жидкость суюктук бөлүп чыгарат да, анан денебизге таркалат. Өзүнчө эле бактылуу болуп жыргап калабыз. Бул аябагандай жакшы гормон. Окситоцин чыкпаса, биз бактылуу боло албай жөн мынтип жүрүп калабыз. Андан кийин эстроген деген гормону бар, ал сулуулук гормону. Кээ бир адамдар бар, анчайын эле сулуу эмес, бирок аябагандай жагымдуу болуп, ошондой сүйлөшкүң келип, аны жакшы көрөсүң. А кээ бир адамдар бар, аябагандай красавица же красавчик болот, моундай. Бирок ал адамды не жактырбайсың, жаман көрөсүң. Мындайча айтканда, типа муздак да. Бул эстроген гормону жоктугу. Көбүнчө жаштарда, жаш балдарда эстроген гормон көп болот. Эмне үчүн жаш балдар жагымдуу? Мисалы үчүн, мурдалары агып турган күнүк жагымсыз, жаш балада жагымдуу. Анткени эстроген гормондору бар. Ошондой эле жаш сулуу кыздар, жаш жигиттер эмне үчүн жагымдуу? Эстроген гормону бар. А картайып калган адамдар жагымсыз болот, анда аларда эстроген гормондору анча жок болгондугу үчүн алар бизге жакпайт. Эми тироксин деген гормон бар экен, бул акылдын жана мондой күчтүн гормону. Эмне үчүн кээ бир адамдар тубаса өтө акылдуу болот, мисалы үчүн, вундеркинд деп коет го, ушунчалык жакшы окуган балдар болот, же болбосо өтө эле күчтүү болот, баягы физический жактанчы. Спорт менен занимать этпейт, бирок аябагандай күчтүү. Ошондой адамдарда тироксин гормону көп болот экен. Эгер тироксин гормону көп болсо, алар чересчур акылдуу болот экен, же өздөн өзү эле табияттан өтө күчтүү болушат экен. Андан кийин ноадреналин деген гормон бар, бул күч дейбизби же болбосо жеңиш дейбизби, эрдик гормону да. Кандай, мисалы, ит сени капты дейли. Ит сени капканда сен 2 эсе каттуу чуркап, керек болсо забор дуалдарды ашып секирип кете аласың. Жөн мезгилде чуркаганда мындай чуркайсың. Катуу чуркасаң деле чуркайсың. Ит кууган кезде фүт кетесиң. Бул деген нерсе адам корккон учурда адреналин гормону чыгат, биз ошондо күчтөнүп кетебиз. Бул ноадреналин гормону көбүнчө биз корккон учурда пайда болот. Корккон учурда өзүбүздү сактап калыш үчүн, тирүү калыш үчүн каныбызга бизге күч берет. Эми дофамин деген гормону кандай? Дофамин бул жыргалчылык гормону. Жыргайбыз. Бүгүн сөз кыла турган темабыз ушул дофамин гормону жөнүндө болот. Кантип жыргайбыз? Биз мороженое жегенде жыргайбыз, шоколад жегенде жыргайбыз, жаңы кийим сатып алып кийгенде жыргайбыз, кыздар чачыбызды боеп, сулуу болуп, мындагында жыргайбыз. Же болбосо бизге подарка бергенде жыргайбыз, каникулга чыкканда, акча бергенде жыргайбыз. Көрдүңөрбү? Жаңы үйгө киргенде, вау, сонун үй мага жакты деп, жагымдуу төшөккө, жумшак подушкага башыбызды койгондо жыргайбыз. Бул дофамин гормону. Биздин мээ, эсиңерде болсо, биринчи сабакта биздин мээнин жарым бөлүгү эмоция, жарым бөлүгү логикадан турат дегенбиз. Эмоция катуу иштеп кеткенде логика өчүп калат, жабылып калат. Ошон үчүн экөө баланста туруш керек. Ушул эмоция бөлүгү, мээнин эмоция бөлүгү постоянно дофамин деп турат. Биз аба менен дем алгандай, бизге аба канчалык керек болсо, нан, суу, тамак аш канчалык керек болсо, бизде муну эмоция гормонго дагы дофамин ошондой керек. Биз дофамин жок болсо жашай албайбыз. Өлүп калабыз. Жашоо кызыксыз, скучно, жагымсыз болуп өлүп калабыз. Эмне үчүн иштейбиз? Заработка, акча табыш үчүн. Бул дофамин. Эмне үчүн кыйналып спорт менен машыгып чемпион болобуз? Чемпион болуп, уттум, бул дофамин.
Эмне үчүн кыздар боюнуп сулуу болуп көчөгө чыгабыз? Эже болбой калдыбыз. Угулбай калдымбы? Кайра угулуп атамбы эми? Алло. Кайра угулуп атамбы? Неге андай болуп атат эми? Кайра угулуп атамбы? Угулуп Ооба. атамбы? Ошо Ооба. байланыштырып. Демек, эмне үчүн биз кыйналып спорт менен машыгабыз? Кубок үчүн, кубок алганда жыргап дофамин алабыз. Эмне үчүн кыздар дагы жасанып көчөгө сулуу болуп чыгат? Дофамин үчүн. Бардык жыргалчылыгыбыз только дофамин үчүн. Эми биз интернетте эмне үчүн отурабыз? Телефонго көз каранды болуп. Эмне үчүн биз телефон көргүбүз келет? Эмне үчүн көргүбүз келет экен? Молодец. Дофамин алыш үчүн көргүбүз келет экен. Кызыктуу нерселерди көрүү үчүн. Эмне үчүн кызыктуу нерселерди көргүбүз келет? Анткени биздин эмоция дофамин, дофамин, дофамин. Дофаминсиз чыда албайт. Дофамин жок болсо, биз өлүп калабыз. Карагыла. Эми бирок ошол эле дофамин дагы өзүнүн нормасы болуш керек. Өзүнүн нормасы. Нормадан ашканда же нормадан түшкөндө бул акыбал жаман болот. Мисал үчүн, дофамин максимально 100гө жеткенде биз жыргап жетип калабыз. О, гол депчи. А дофамин минуска түшүп кеткенде ыйлайбыз, капа болобуз, жашагыбыз келбейт, стресс, өлгүсү келет, кайгырат, капа болот. Бул дофамин жок болуп минуска түшүп кеткен учур. Бирок эң опасный жери дофамин дайыма 100 боло бере турган болсо, анда иш чатак. Кандай? Например, биз китеп окуганда, эгерде жөн гана китеп окуганда, сонун китеп экен деп жыргап окуганыбызда, дофамин 10 доза алсак, топ ойногондо балким 20 доза дофамин алсак, кино көргөндө 60 же 50 доза дофамин алсак, сабак окуганда 5 эле дофамин алсак, игра ойноп же болбосо телефон көрүп отурганда 100 доза дофамин алабыз. Анан эртеси күнү болот. Эртеси күн болгондо эмне болот? Биздин мээ кайрадан не кыла баштайт? Дофамин, кече сен 100 алдың эле, давай ошондой дагы дофамин бер деп требовать ете баштайт. Бак алкаштар арак дегендей, биздин мээ дагы дофамин деп баштайт. Анан эмне болот? Биз ошентип неме кылабыз? Эртеси күнү дагы телефон көрөбүз. Анан кийин дагы 100 деп баштайт. Дагы телефон көрөбүз. Эртеси дагы телефон көрөбүз ошол учурда. Анан бара биздин организм 100 дозадагы дофаминге көнүп калат. Эми суроо силерге. Максимально 100 доза дофамин ала берген биздин мээ сабак окуганды, китеп окуганды жакшы көрөбү экен? Жок. Демек, көрдүңөрбү? Биздин мээ аз гана 5-10 дозадагы дофаминге көнбөй калат. Ушунусу менен опасный телефонду көп көргөн. Ушунусу менен телефонго зависимый болгон опасный экен. Вот проблема ушул жерде жатат. Эми ушул эле дофамин. Алкаштар дагы дофамин үчүн арак ичет. Наркомандар дагы дофамин үчүн наркотика чегет. Сигарет чеккендер дагы дофамин үчүн. Ошол эле насыбай деп коет. Ошолор дагы дофамин үчүн нас чегишет. Кумар ойногон казинодогулар дагы дофамин үчүн кумар ойноп отурушат. Телефон көргөндөр дагы дофамин үчүн телефондо турат. Окшош бекен? Окшош бекен баары? Экөө бардыгы бирдей эле опасный бекен?
А, Вот. Эми кандай жыйынтыкка келдиңер? Жыйынтыгыңарды, оюңарды бөлүшкүлөчү. Кандай жыйынтыкка келдиңер? көп телефон чукуп отура бербей, көп жыргабаш керек экен. Жыргабаш керек экен деп түшүнсөм, 100ге чейин жыргабаш керек экен да эми. туура Сема. Мисалы үчүн сериал көрдүң дейли, бир корейский кино көрдүң. Бүгүн саат 5-те корейский кино көрдүм. Досторуң менен жыргап паркка барып эс алып келдиң, Досторуң менен жыргап паркка барып келгениңде сен 50 дозадагы дофамин алдың, Апаң менен сүйлөшүп, жыргап кофе ичтиңер дейли, анда да 30 доза дофамин алдың. Кичинекей үйдө бөбөгүндү ойнотуп, ал кичинекей ширин бала болгондугу үчүн адан жыргап дагы 20 доза дофамин алдың. Анан сериал көрсөң, корейский кино көрсөң, прям четкий да. Ва деп багы көрүп, эмне болот экен, эми сүйгөнү эмне болот экен, өлтүрөбү экен, жетеби экен деп жыргап көрдүң да, анан бүттү, сен 100 дозада алдың. Эртеси күнү кино эсиңде жок, прям мээңде жок, оюңда жок. Жөн эле тамак кылып атасың, сабак окуп атасың, бирок чотто бирдемке жетпей аткандай болот сагачы. Что-то не хватает дегендейчи. Сабак окуган жакпай баштайт бираз. Өзүнчө эле бирдемке боло баштайсың. Точно билбейсиң сен кино көрүң келип аткандыгынчы. Бирдемке эле боло бересиң. Анан кийин дагы кайра кино, телефонго көрүп дагы кино көрө баштадың. Анан дагы жыргап, 100 дозадагы дофаминди алдың. Эртеси күнү эмне болот? Дагы кино көргүң келет, дагы кино көргүң келет. Болду. Эми сага китеп окуган жакпайт. Эми сага сабак окуган жакпайт. Эмнеге жакпайт? Анткени китеп окуганда, сабак окуганда биздин мээ иштейт. Энергия кетирет. Мээге энергия кетирип иштеп аткан жагабы же энергия кетирбей, иштебей, дофамин алып, жыргап турган жагабы? Дофамин алган жагат. Конечно. Канайын достор. Ар бириңердин оюңарды бөлүшөйүнчү. Ким түшүндү, ким түшүнбөдү? Кимде суроо бар? Кубаныч, сенен баштайынчы. Кандай жыйынтыкка келдиң? Эмне түшүндүң, эмне түшүнбөдүң? Сенде кандай ой пайда болду? Мен бүгүн телефонду көп көрбөш керек жана дофаминди 100ге жеткиздирбеш керек. Өтө катуу кызыгып кетпеш керек. Күлүп Не болот экен? ошолорду үйрөнүп. Не болот экен телефонду көп көрсө? Көзүң ооруп, эртең менен уйкудан кыйынбай калышы мүмкүн. Жакшы. Кубаныч, канча жашта элең? 12. 12. Жакшы. Кубаныч, дофамин гормону эмне үчүн мээге керек экен? Эмне үчүн биздин мээге дофамин гормону керек экен? Давайте суроолорду бардыңарга таштай берейинчи. Биздин мээге эмне үчүн дофамин гормону керек экен? Каалоочулар жооп бере береличи. Анткени мээ 2ге бөлүнөт. Анан ошо мээнин бир бөлүгү ошо эмеси эмоционалдуу жагы, эме ошо дофаминди каалагысы келет да. Биз дем албасак тура албайбыз, тамак жебесек өлүп калабыз, дем албасак өлүп калабыз. Менин эмоция бөлүгү эмнесиз тура албайт экен? Тура албайт экен. Дофаминсиз тура албайт экен, Жакшы, рахмат. Дофамин дозасы дайыма эле көп боло берсе, жыйынтыгы кандай болот экен? Стресс болуп калышы мүмкүн. Туура айтасың, Кубаныч. Стресс болуп калышыбыз мүмкүн экен. Дагы Ошо анан телефон көп көрө берип,
зияны эми өзүңө да зыян болот. Biz daima 100 köp dozaдағы дофамин ала берсек, сабақ оқып, мені иштетип, менин энергиясын кетирген авал бизге жагабы экен? Жок. 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 Эмнеси менен опасный экен ошон үчүн телефонго көз карандылык? Сабактарды унутуп коебуз эчке. Ооба. Жана дофамин деп эле жүрө беребиз. Ооба. Айланып чөйрөнүп сезбей калабыз. Ооба. Сабак окуган бизге жакпай калат экен. Только дофамин деп жүрүп калат экенбиз. Эми сабак окубай койсок, бизди кандай келечек күтүп турушу мүмкүн экен? Конечно, келечегибиз Кудайдын колунда, бирок адам өзү аракет кылышы керек да. Кандай келечек күтүшү мүмкүн? Мындай жаман окуп жакшы акча таппай үй бүлөңдү бага албай калышы мүмкүнсүң. Эмне үчүн ошондой болуп калышы мүмкүн экен? Сабакка окубай ошо телефонго көп алаксыз кетсең. Ооба, сабак окубай телефонго көп алаксызсак, бизге чоң душман дейбизби, же дүйнөлүк регресс эмне? Дүйнөлүк прогресс, цивилизация деген нерсе бар. Бул эмне? Искусственный интеллект же болбосо эмне? Робот конкуренттер келе атат. Ошолор эмне? Бизге эмне экен? Конкурент. Конкурент деген эмне? Атаандаш, биздин каршылашыбыз. Biz sağ okuyup koya turgan biz bolsok, bizi kanday atandaş kütüp turat eкен келечекте. Бакыт Ахметти кара. Бакыт Ахметти карап кой. Кандай келечек күтүп турушу мүмкүн экен? Кандай каршылашыбыз бар экен бизге? Роботы. Кандай? Роботтор да эчке. Роботтор, Или искусственный человектер ошондой. Искусственный человектер, Сонун. Мен дүйнөдөгү роботтордун өнүгүп атканы жөнүндө Telegram группага таштап коем мультфильмин, ошонун көрүп аласыңар. Азыр дүйнөдө Америка менен Кытай бири-бири менен атаандашып роботторду чыгарып атышат. Атаандашып искусственный интеллекттерди өнүктүрүп атышат. Ким кимден озуп кетет деп. Даже кээ бир роботтор адамдын эмоциясын тааныйт экен. Сенин ичиңдеги оюңду билип коет экен. Булардын азыркы окумуштуулар искусственный интеллекттин келе жатканын бир чети опасный, жаман дешип атат, бир чети жакшы дешип атат. Бирок опасный, жаман деп аны эч ким токтотуп кое албайт. Все равно боло берет, өнүгө берет. Эми биз бүгүндөн баштап эмне кылышыбыз керек экен ошон үчүн? Көп жыргаганды токтотуш керек. Телефонду көп көрбөш керек. Телефонду азыраак көрүп, телефонду пайдалуу көрүп, дагы Аракет кылып сабак окуп жана телефонго зависимый болбош керек. Молодец. Сабак окуп дегенде баардык сабагыңды жакшы окуп отура беришиң керекпи өзүңдү кыйнап? Жок, өзү профессия керектүүлөр. Молодецсиң. Сен өзүң кызыккан, сен өзүң хоббиңе жаккан, сен келечекте профессияңа тандаган кесиптер, сабактарды максимально 2 эсе, 5 эсе, 10 эсе, 100 эсе катуу окушуң керек. Туурабы? Ооба. Жакшы. Так, эми жана Кубаныч айтып өтүп кетти, эгерде дофамин көп ала бере турган болсок, натыйжасы жыйынтыгы барып асып бүткөн калдым. Жыйынтыгы барып, биз стресс болуп калабыз деп айтты. Эң сонун туп-туура айттык. Ошол кантип стресс болуп кала турганыбыз жөнүндө бир мультфильм көрөбүз дагы, сабагыбызды жыйынтык бүтүрөбүз. Карагыла, мына дофамин жөнүндөгү мультфильм. Но дофамин, же болбосо арак же сигарет деп ойлоп койгула. Отказ берди, ичпейм деп. Бул эми кызыга баштады. Силер деле арак, сигаретке кызыгасыңар да, биринчи кызыгып көрдү.
жыргап атат, кайф болуп атат. Дофамин алып жыргап кайф болуп атат, мас болуп атат. Кайра ичип көрдү же чегип көрдү. На, жыргал, дофамин, кайф, мас. Эми чуркап өзү жүгүрүп бара баштады. Ушундай кыскасы бара-бара жыргап баштады. Андан кийин бир аз өткөрүп коеюн. Уже бунун денеси карара баштады. Көрдүңөрбү? Алкаштар деле жагымсыз, куник болуп кетишет го, багындай болуп. Эми бунун денесин көрдүңөрбү? Бул канчалык көп ичсе дагы уже бул кайф ала албай баштайт. Дофамин организмде бөлүнүп чыкпай калат. Мына көрдүңөрбү? Алкаштар деле арак иче берет. Башында бир стакан аракка мас болот. Бир стакан аракка монтип баш айланып мас болуп калат. Андан кийин бир шишеге мас болушат, тишпе. Адан кийин бир ящик арак ичкенге дагы мас болбой башташат. Алар көп 5-6-10 бөтөлкө эмне кылышат? Арак ичип башташат. Себеби организме бир стакан аракка дофамин бөлүп чыкпай коет. Ал көп шише арак ичиш керек болуп калат. Могу деле ошого окшош болуп калды. Бу эмне үчүн мына арты капкараңгы болуп калды? Алкаштарга деле, бомуждарга деле жашоо кызыксыз. Бала чакасы кызыксыз, семьясы кызыксыз, иштеп акча тапкан кызыксыз. Ага баары бир, келечеги дагы баары бир, только арак болсо болду, только дофамин болсо болду. Ой, көрдүңөрбү? Акырында эмне болду? Баягы ичсе дагы мас болбой калды. Бул деген нерсе алкаштар бара-бара семьясындагы баардык жок кызыксыз болуп бомошко айланып кетет го, Вот ошол сыяктуу эле биз дагы көп телефон көрө берсек, биздин организмибиз дофамин бөлүп чыгарбай коет экен. Эң опасный организм максимальный дозада дофамин бөлүп чыгара бере турган болсо, организмден дофамин чыкпай коет. Дофамин чыкпай койгон болсо, анда бизге эч нерсе кызыксыз, сабагыбыз кызыксыз, келечегибиз кызыксыз, университет дагы кызыксыз, ата-энебиздин сөзү дагы кызыксыз, акча, байлык дагы кызыксыз. Мына ушундай экен. Түшүнүктүү болдубу? Суроо барбы? Жакшы, анда сабакты узартпай бүтүрөлүк, 1 сааттан бир аз аштык, сабакты узартпай бүтүрөлүк. Ушундай сабак силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Эми өзүңөр акылыңарды иштеткиле. Арак дофамин бергендей, телефон дагы бизге дофамин берет. Экөө тең бизге зыян. Телефон көп көрө бере турган болсок, алкаштарга окшоп, бизге сабак кызыксыз боло баштайт. Сабак кызыксыз болсо, келечегибиз кызыксыз боло баштайт. Келечегибиз кызыксыз болсо, алкаштар бомужга айланып калгандай, биз дагы келечекте байкуш бир бейчара адам болуп калышыбыз мүмкүн. Тем более бизге келатат чоң багы солдаттардай болуп, роботтор келатат. Андыктан биз бүгүндөн баштап чоң пландарды коюп аракет кылышыбыз керек. Анда саламатта калгыла, сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Активдүү катышуучуларга менден сонун китептер белек берилет, тынч болгула. Түнүңөр бейпил. Саламатта калыңыз сизге. Саламатта Саламатта калыңыз. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Макул.